Tartib azıraak ekan. Kechirasizlar. O'tiringlar, yigitlar, davay. Hurmatli tug'anlar, hurmatli el-yurt, dag'i bir jolo assalomu alaykum. Hurmatli el-yurt, salomatsizlar, hurmatli tug'anlar. Bizni atayı Atayı şu sizlerle jolug'uş üçün, sizlerge şu jolug'up, sizlerge tushundirish üçün kelip oturamın. Sebebi degende biz yaqinda ele 4-5-6 gün bolup kaldı. Özbekistan Respublikası menen chegara masalelerini talqulab, oşol masaleler jыйынтыгы boyunca sizlerge tanıştırуу üçün keldim Atayı. Sebebi degende uşul jerde dagı Birlik Aylı okrugun töwerегинде Кадамжай районунун Баткен облусунда ошол биз талкуулаган bir участок болгон. Ошол боюнча силерге маалымат берип кетейин дедим. Ана башка участоктор боюнча дагы разведчи болуп калгандан кийин себеби дегенде маалымат берейин. Себеби дегенде мамлекетибиздин кайсыл жеринде болбосун, кайсыл участок болбосун чегара боюнча маселе ар бир адамга мамлекет ишканада кызыктуу деп эсептейм. Урматтуу туугандар, биз Ташкентке барып жолукканда Өзбек Республикасы тарабынан ушул чегараларды талкуулоо, делимитация жана демаркация иштерин жүргүзүү боюнча чегара тарап Өзбек тараптан ушул делегациянын өкмөттүк делегациянын башчысын, өкмөттүн башчысы Арипов Абдулла Нигматович башкарды. Биз тараптан, Кыргыз тараптан мен башкардым. Биздин ошо делегациябыз мындай болот. Мен ошо билбегендерге кичине маалымат берип кетейин. Биз тараптан бир 30 адам болот. Алар тараптан да бир 30 адам болот. Бул ошо тиешелүү бардык специалисттерди барабыз. Жер кадастрларын, суу боюнча, чегара боюнча, башка боюнча баарын алып барабыз. Ошол жерде отуруп, ар бир облустан, ар бир жерлерден чогултуп отуруп, 30-40 адам болуп келет да. Ошону баарын алып барып Ташкентке жолугушуп, 3 күн Ташкентте алар менен жолугушуу өткүзүп, өтө мындай көп мындай олуттуу талкуулар болуп, акыры бир күн түнкү саат 1-2:30 чейин талкуулап, негизинен чечим кабыл алдык. Эртеси күнү эртең саат 9-да кол коюшубуз керек эле. Бирок анда дагы талкууланып кетип, 1-2 жерге биз макул болбостон. Биз менен барган делегация макул болбостон. Талкуу дагы уланып кетип, кечки саат 4-тө гана кол коюлду дагы. Кечки саат 6-да биз чыгып кеттик Ташкентке. Ошол жерде отуруп 3 күн каттуу мындай талкуулар болуп отуруп кабыл алынды да бул чечимдер. Бул жөнүн эки адам сүйлөшүп коюп, жүгүч адам сүйлөшүп коюп чечиле турган нерсе эмес. Бул жерде кайсы бир адамдар ошол жерде жоопкерчиликти өзүнө алыш керек. Чегараны талкуулап аткан маалда кээ бир мен ар дайым айтып келем, дагы ушул жерде айтып коеюн, кээ бир жерлерде биз бергенге туура келет. Кээ бир жерлерде алганга туура келет. Алмашканга туура келет. Ошол алар менен кошулуп сүйлөшкөнгө туура келет. Бул жөнөн эле барып, давай мага бересиң, мен алып кеттим деген сөз эмес. Анда эч качан болбойт. Алар дагы ар бир метр жер үчүн, алардын дагы бизге окшогон специалисттерибизге окшогон специалисттери, жер адистери жана башкалары келип талашып, тартышып отурушат. Ошол жерде отуруп, талаш, тартыш болуп отуруп, анан кийин чечим кабыл алынат. Акырына келгенде чечимди ошол делегациянын башчылары өздөрүнүн мойнуна алып кабыл алат. Кечээки чечимди мен өзүмдүн Кыргызстандын делегациясынын башчысы катары өзүм мойнума алып кабыл алдым. Ошол жерде биздин делегациянын арасында дагы ар түрдүү сөздөр болду. Кабыл албай турайлы, кабыл албай коелу, дагы туруп турайлы, дагы башка деген. Ошого карабастан биздин сүйлөшүүбүз мындай биздин мамлекеттик кызыкчылыгын чечилгендигине, биздин элибиз, журтубуз, мамлекетибиз ошол сүйлөшүүлөрдөн кайсыл бир кемтик кетпегендигине көзүм жеткенден кийин ойлонуп отуруп, акыры ошол чечимди кабыл алып келдим. Ал чечимдин негизинде эмне болду? Ал чечимдин негизинде, урматтуу туугандар, талаш тартыштуу жерлер бизде калган жок.
Bir gana şu yer kaldı, mına açık aytıp koyayım, mına şu yerge atay ошончо келип отурабыз. Чечме кудугу суусу kaldı, bulagı. Çeşme bulağı gana kaldı. Çeşme bulağın bugün gündü. Seniki, meniki de tartıp, жазып, андай kılgan jokpuz. Эгерде биз ушуга такалып туруп кала турган болсок, бул болбосо болбойт деп туруп кала турган болсок, анда биздин чек-араларыбыз ошо бойдон мурдагыдай болуп дагы калып кетмек. Себеби мындан сырткарыдагы миңдеген, 100 миңдеген адамдар жашап аткан айылдар бар. Так? Миңдеген гектар жерлер бар. Ошолордун дагы тагдырын чечиш керек болчу. Ошондуктан Чечме булагын биз бүгүнкү күндө мурдагыдай бойдон калтырдык. Чечме булагына эки мамлекет ортосундагы соглашение не деп коет? Келишим. Мамлекеттер аралык келишим менен азыр мурдагыдай эле пайдаланып турабыз. Бирок кечегидей чоң конфликтти биз мындан ары кечеги мындан былтыр болгондой чоң конфликтти мындан ары биз жүргүзбөйбүз. Так? Андайга жол койбойбуз. Ошол маселени биз талкууладык. Ошол маселени талкуулап, комиссиялар менен отуруп сүйлөшүп, комиссиялар дагы айтышты. Ушул Баткенден барган, Кадамжайдан барган, айыл өкмөт госрегистрлер бар эле, туурабы биздин госрегистрлер бар эле. Ушулардын баардыгы ошол жерде сүйлөшүп отуруп булар дагы айтышты. Азыр бул маселени бир тараптуу кылып, же аяка же буяка чыккылып чечкенге мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан урматтуу Бирлик айылынын тургундары, Чечме айылынын тургундары, силерге ачык айтып коеюн, бүгүнкү күндө булак. Колдоно беребиз булак менен. Булакка эч кандай кимдир бирөө киргизбей коюш, же булакты кандайдыр бир тосуп коюш, алып коюш деген сөз жок. Мына булактын юридикалык жанагыдай. Аны булакты биз айтып атабыз, булак биздики деп атабыз. Булак биздики, мына биздин документтерибиз бар деп атабыз. Алар дагы айтып атат, ушу булакты мында биздин документтерибиз бар деп атат. Бирок ошол документтерди ортого коюп туруп, талашып тартышып бир кылганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен ачык эле айтайын силерге. Эмне үчүн биз бекинип алып чечип аткан жокпуз? Эмне үчүн кабыл алган чечимдерди бекинип алып, унчукпай чечип кабыл алып коюу бир жерде бир мындай тынтырс болуп отурган жерибиз жок. Кабыл алган чечимдерибиз элге келип ачык айткын, силерге айтып берип атабыз. Себеби кабыл алган чечимдер баардыгы ачык кабыл алынды. Бул жашыруун сыр эмес, секретный материал эмес бул. Ушул Чечме боюнча кабыл алган чечим ушул. А башка жерлер боюнча кабыл алган чечимдер боюнча эгерде сурасаңар айтып берейин. Жок, ал нерселер бизге кереги жок десеңер, анда ушул чечим силердин айылыңарга, Кадамжай районуна тиешелүү, така Баткен облусу тиешелүү. Бир гана ушул маселе каралды. Андан сырткары мына бул сок маселеси каралды. Мен муну эсиме чыгып калыптыр. Бирок сок маселесинде эч кандай талаштуу жер жок. Талаштуу маселе жок ал жерде. Ал жерде бир маселе каралды. Ушул биздин өзбек тараптын бизге болгон суранычынын негизинде, эки президенттин жолугушууларынын негизинде сок тарапка кайтпас өтүкчү постторун ачып, ал жерден аларга адамдар жөө өткөнгө, жеңил машина менен өткөнгө жана 20 адамга чейинки микроавтобустар орунду бар микроавтобустар өткөнгө гана уруксат берди. Грузовой автобус ал жерде өтпөйт, грузовой машина өтпөйт. Жүк ташылбайт ал жерде. Адамдардын, жеке адамдардын, пенделердин ушул бир жашоо турмушуна кыйынчылык келбей, аз да болсо кичине бир жеңилдик болсун деген гана максатта бул болду. Ал жерде эч кандай баягы айтылып аткан, жазылып аткан ар түрдүү провокаторлор мына сатып берди, берип берди, алдырып берди, коридорду берип койду, жолду бойлоп жолду берип койду, сууну берип, андай жок эч нерсе. Эч ким эч нерсе бир сотуп, бир метр жерди эч кимге берген жок. Так? Азыр жөнөкөйлөштүрдүк. Эгерде бир кайсы бир билбейм мен, Кудай сактасын андай болбосун. Бир эме болуп кетсе, аны татаалдаштырып коюштун эч кандай маселеси жок. Так? Аны эч кандай кыйынчылык туудурбайт ал бизге. Ошол жерде бар постторду аз жөнөкөйлөштүрүп ачык койдук. Калганын анан Кудайдын
айтқаныңды дағы көрөбүз. Ошол. Анан коридор деген сөздү силерге көп жеткизишти, кулаңарга көп сиңдиришти, айтышты, провокаторлор көп. Азыркы бийликке, бүгүнкү бийликтин кылып аткан иштерине каршылык көрсөтүп, атайлап жаман көрсөтүү үчүн айткандар, ошондой барып алып, ошол жерде баягы видеолорду тартып, жок эмес видеолорду тартып көрсөткөндөр, анын баары калп, аны баары калп. Кантип эле ушуну делегациянын башында мен туруп, бирөөгө 1 метр жер берип калайын. Же болбосо кантип эле Садыр Нуркожоевич унчукпай туруп, бирөө менен сүйлөшүп, бир жерде бир берип салсын. Андай болбойт. Эч качан андай болбойт. Так. Мына бир эле мисалды айтайын. Тигилемеден Бүргөндүдөн газ кетип атат деп бирөө мына турбаларды көрсөтүп, видео менен тартып, мына чоң турбаларды көрдүңөр. Ушунун ичи толуу газ мына Өзбекстанга кетип атат, тынбай деп тартып жөнөттү. Туурабы? Интернетте көрдүңөр. Ошондо мен атайын комиссия жөнөттүм. Мына облустук ГКМнын башчысын баш кылып комиссия жөнөттүм атайын. Полковник Разаев баш кылып, барып текшергилечи. Мүмкүн ошондойдур. Мүмкүн ичине айтып аткандар. Барып текшерсе эч кандай ал нерсе андай жок экен. Ал жерде турба толуп газ акпай эле, эч нерсе жок. Ал жерде бир куптагын эч кандай газ эч жака агып аткан жок. Андан кийин айтып калыштым, нефт агып атат, нефтини турба менен Өзбекстанга куюп кетип атышат. Аны да барып текшерди. Эмнеге муну мен подробно айтып атканымдын себеби туугандар, азыр ар бириңердин колуңарда телефон бар, интернет бар. Бирөө бир нерсени тартып туруп эле чыгарып билсе, провокаторлор. Ошого ишене бербеш керек да. Нефт агып атат экен, Өзбекстанга кирип кетип атат, мына качалкалардын баардыгынан нефттер чыгып кетип атат экен деп, деген аны барып текшерттим. Угаар менен. Андай дагы жок болуп чыкты. Өткөндө мына көрдүңүздөр, ушул айылдан бекен, ошол Бүргөнд айылынан бекен 3-4 аксакал, 3-4 киши эле, чоң эле кишилер аксакал болуп калды. Алар деле бир 60 жаштын тегерегиндеги кишилер болсо керек. Барып тартышып, мына нефти көрдүңөр, мына капкара нефт, ушул нефтини алып кетип атышат деп тартып көрсөттү. Эми ал жерде баягы Кытайлар келип изилдөөлөрдү кылып, анан ошол бойдон таштап коюп кетип калган жер экен. Ал жерде эч ким эч нерсе алып кетип аткан жер эмес экен. Да нефти чыккан экен, жарым-жартылай нефти суу менен кошо чыгып, анан ал жерде жасаганга мындай не деп коет, баягы добывать эткенге. Так? Ошол жерде нефти өндүргөнгө ал жер эмекен, жанагыдай невыгодный. Ошол таштап коюп кетип калыптыр. Вот и все. Эч ким ал жерде нефтини эч жака ташыган жок. Эч ким нефтини ал жерден качат этип бир жака бир алып кетип аткан жери жок. Мына ушул маселелерди мына силердин айлаңарга жакын, силердин элиңерге жакын жерлер болуп атат. Ушуну жеткизип коеюн дедим. Андан сырткары мына азыр Бүргөндү жанагы газохранилищеси боюнча. Бүргөндү газохранилище боюнча кайсы айыл өкмөт? Актурпак беле? Актурпак айыл өкмөтүндө. Ошол жерде мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир аксакалдары бар, жаштары бар, бизге жакын жер. Ошол жерде чоң газохранилище бар. Союз маалында баягы нефтисин алып, анан кийин искусственный газохранилище болуп калган. Канча жылдан бери экен мен эсимде жок, бирок көп жылдардан бери Союз маалында ошол жерге Бухарадан газ алып келип, баягы өздөрүнүн насостору менен, чоң-чоң турбалары менен качат этип, андан кийин кайра кышта алып чыгып алып, аны колдонот экен. Ошол жерде биздин 1-2 айылга дагы газ берилген экен. Эми союз болгон ал, мамлекет болгон ошол маалда. Так? Бирок ошол мына союз бузулгандан кийин чегаралар моду ар бир мамлекет болуп кеткенден кийин ошол токтоп калган экен. Ал жерде турбалар таланып, толонуп, барып токтоп, бир башына, бир оозуна таштар толуп ушундай болуп кетти. Эми эмне кылыш керек? Ал жерде биз Кыргызстан бүгүнкү күндө толтуруп, анан ошол жерде кайрадан турбаларды тартып, айылдарыбызга жеткизип иштете турган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Андай бизде мүмкүнчүлүк жакын арада пайда болбойт. Ошон үчүн биз кандай деп чечтик? Бизге кайрылды өзбектер. Ушул жерде биз иштетейли. Булар жайында, баягы газ, жайында эми газ анча пайдаланбайт да. Жайында газ ашыкча болгон маалда толтуруп туруп, кышында көрүп атасыздар, мына Ферганада болду былтыры, да башка шаарларында болуп, Өзбекстанда газ жетпеген убакыт болуп атат. Ошондо ошолорго газды берип турайлы. Так? Бизге ушул жерде арендага бергиле деди. Биз ошондо айттык, жок, арендага бере албайбыз. Бул жерде биз канча газ келип атат,
kança gaz çıkıp atat, oşonun barını karap turuş üçün Kırgız, Özbek birgileşken işkanasyny tüzügü ruhsat berебizler.